Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн деген бизде 15 февраль. Бул деген сөз бүгүн биздин U20 жаштар курамабыз Азия кубогунун алкагындагы өзүнүн экинчи оюнун өткөрөт. Экинчи оюн бизде бул турнирдин өткөрүүчүлөрү, бул турнирдин ээлери деп айтсак болот. Кытай курамасы менен болот. Кытай курамасы менен буга чейин биздин курамабыз ноябрь айында 2024-жылы ойногон болчу. Анда деген биздин курамабыз Кытайды 1-0 эсебинде жеңип алган. Эми алдыдагы оюн кандай болот экенин, жыйынтыктар кандай болот экенин дагы көрө жатарбыз. Дагы айтып кетчү нерсе, биздин алдыдагы баягы каршылашыбыз Кытай курамасы Катар менен өзүнүн биринчи оюнун өткөргөн. Катарда болсо алар 2-1 эсебинде жеңип алышты. Деген сөз алардын деле кандай десем, күчтүү команда экенин, Австралиядан кем калышпайт экенине сөз берет. Жана бул дагы биздин курамабыздын кийинки этапка, тагыраак айтканда плей-оффко чыгышынын баягы мүмкүнчүлүктөрүн азайтат. Эми түз эфир боюнча, бул видеого силер түз эфир деп киргенден кийин түз эфир боюнча мен силерге айтып берейин. Биринчиден, түз эфир Кыргызстандын жана Россия өлкөсүнүн аймагында аябай көрүш кыйын болуп атат жакшы сапатта. Анткени деген Кыргызстандын аймагында Этномедиа менен УТРК спорт телеканалдары көрсөтмөк. Бирок Этномедиа платформасы аябай кандай десем стабилдүү көрсөтө албай жатат түз эфирде. Ал эми УТРК спорт болсо багы интернеттен көрсөтө албай жатат. Болгону гана телевизордон, ТВдан көрсөк болот. Бул интернеттен көргөнгө жакшы, ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр жок. Ал эми Россиядан болсо Этномедиа иштебейт экен, УТРК спорт тем более иштебейт. Бир гана ОККО спортпу же болбосо ОККО деген платформа бар экен. Ошол платформада орусча комментарий менен көрсө болот экен. Болгону баягы подписка деп коет го, катталуучу 1 айлык подписка болот эмеспи? Ошону сатып алыш керек экен. Ошондон кийин Азия кубогун көрсө болот экен. Башка, мисалы Россия менен Кыргызстандан башка аймактарда, ошол эле Европада же Америкада же болбосо дагы башка жерлерде АФКнын ютубта түз эфири иштейт экен. Ал түз эфирден көрсөтүп атат АФК. Ошол Азия чемпионатынчы ютубтан элечи. Болгону Кыргызстан менен Россиянын аймагында иштебейт экен ал түз эфир. Болгону ошол түз эфир бүткөндөн кийин гана баягы обычный эле видео болуп чыгып калат экен да, оюн бүткөндөн кийин. Түз эфирден көрүүгө тилекке каршы мүмкүнчүлүк жок экен. Эми биз эмне кылабыз? Биринчиден бизге анан силерге түз эфирди көрүш үчүн Мега ТВ, ОТВ дегенге окшогон багы тиркемелерди көчүрүш керек. Бул деген силердин кайсыл операторду колдонууңар менен байланыштуу. Эгер Ошканы колдонсоңор, анда силер ОТВны көчүрүшүңөр керек. Эгер Мегаком колдонсоңор, анда Мега ТВ деген көчүрөсүңөр. Ошол жакта деген УТРК спортту бепбекер көрсөңөр болот. Соответственно, ошол эле Азия кубогун түз эфирден ошол жактан дагы жакшы сапатта, качественный кылып көрсөңөр болот. Анан дагы биз дагы өзүбүз дагы колдон келишинче ошол багы интернеттен тапкан ссылкаларды, ар жак бер жактарды Telegram каналыбызга салып туранга аракет кылабыз. Мурункусунда Telegramдан прямой эфир кылалы дедик элек, бирок биздин дагы интернетибиз аябай начар болуп, жакшы эфир коюп бере алган жокпуз. Мунусунда дагы коюп бергенге аракет кылабыз колдон келишинче, бирок жакшы түз эфир, мындай жакшы сапатта болот деп толук түрдө жалпак тилде айтканда гарантия бере албайбыз. Кепилдик бере албайбыз. Ошол туугандар, айта турган нерсенин баарын эле айттым. Мени туура түшүндүңөр деп ойлойм. Telegram каналыбыздын ссылкасы ушул видеонун описаниясында турат. Ылдый жакка түшүптүр эле, ссылканы басып кирип, катталып кое бересиңер. Ошол туугандар, видеону аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы туруңар.